Президент кетти. Президенттин милдетин аткаруучу Бар. референдум жарыялай албайт. Президенттин кызматын аткаруучу Конституцияга өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизе албайт. Президенттин милдетин аткаруучунун укуктары бир топ чектелген. Боршайком мүчөлөрүн Шайлоого да бара албайт өзү. Боршайкомдун мүчөлөрүн алмаштырат. Алмаштырат, анда маселе жок. Атыр айым коюп аткан маселе өзөгүнөн туура маселе. Мен жана сөзүмдүн башында айттым. Жалгыз эле президент күнөөлүү эмес. Ошого кол кабыш кылган азаматтарды да кошо жаза тартыш керек деп атам мен. Кийинки ошо шайлоо комиссиясына баргандар аймактык болобу, борбордук болобу, алар жоопкерчилигин сезүү керек. Алар жөн эле падышадан беш беттер болуп олтуруп алганын биз барганда көрдүк. Берип аткан суроолору, мыскылдап күлүп аткандары бизге эч ким эч нерсе кыла албайт дегендей кылып. Биз баарын көз алдыбыздан өткөрдүк. Бирок жанагы бул конституциялык реформаларга барабыз деп атканы жөнөкөй сөз деп атам мен. Себеп ага бир жыл коюп берсең дагы, 3 ай эмес, 1 жыл коюп берсең дагы мыйзамдык конституциялык укугу жок. Анда биз талаадан чыгып кетебиз.